Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Уюшкан кылмыштуу топту каржылаган жана опузалап акча талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын УКМК кабарлады. Алардын катарында бир кезде ИИМ системасында иштеген БТК мархум Дөчүн кыздын өкүл атасы болгону айтылат. Күч структураларында ишенимдүү булактар Кеп Талас Бигалиев жөнүндө болуп жатканын билдиришти. Мындан тышкары ТЧ жана ТАТ кармалган. ТАТ Асен Түрөгелдиев экенин кабарлашты. Атайын кызмат ал Олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр спорт мектебин жетектеп, жаштарды кирим чөйрөгө тартып турганы белгиленди. Көлбаевдин кылмыштуу тобунун лидерлери Анапияев жана Жумагулов БТК менен сүйлөшүп алып, бир кишини курал менен коркутуп 2 гектар жерин тартып алганын билдирди. Кийинчерээк ал жер анын жакын тууганына катталган деп айтылган маалыматта. Мындан тышкары 3 чектүү дагы бир кишинин 300 000 долларга опузалап акчаны Көлбаевге өткөрүп беришкен. БТК ИИМде иштеп турган маалда Көлбаевдин тобун калкалап, кызматтык маалыматтарды берип турганы кошумчаланды. 16 майда аталган адамдар кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечиминин негизинде жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесине камакка алынды. УКМКда иштейм. Эмне кыла аласың? Байке сөгүнбөсүлүк. Бишкекте мас киши көңүл ачуучу жайга келген коноктор менен урушуп, элдин көзүнчө заара ушатканын милициядан билдиришти. Ал тартип сактоочуга кол көтөрүп, кийимин жыртып салган. Милиционерге кошумча күч тартылган кезде киши УКМКда иштей тургандыгын айткан. Учурда ал кармалып, атайын кызматка тиешеси жок экендиги аныкталган. Рахмат сөгүшкө дагы. Качам жалп турган жагы. Профанка. 19 май, саат 5-6 таңгамай. Бұл қапта үйді. Bugün 19 May ulaşıp Kurt Aydın'da. Ondan ki gördük olmuş su kaptak gitti. Ondan ki takvar gidiyordu. Ayındağı suyu Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Көстене ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4 степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 000, 50 000 деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Эйже кыргызсызбы? Каяктыксыз? Баткенден? Эмне бомбуш болуп калдыңыз? Документтериңиз барбы? Кана каякта, кимде?
Туған ұруңыз бар mı bir yerde? Kızım var. Өзіңіздің қызыңыз бар mı? Sizге ешкім жардам бербейді ау? Қызыңыздың аты кім? Майдина? Қанша жашта қызыңыз? 2003 жылқы? Баткеннің қайерінен боласыз? Өзінен болам? Каракол шаарында катуу шамал уланууда. Шамал болжол менен саат 16:30-17:00 чамасында башталды. Ал Кашка суу кичи районундагы көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кеткен. Мындан тышкары шамал электр мамыларын жана бактарды кулатып кеткен. Шаар боюнча электр жарыгы өчүп калган учурлар болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында, шаардык кызматтар кечээден бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Өзүңүздөр дагы бак дарактардын жана жанакы кооптуу крышалардын алдына турбаңыздар. Катуу шамал болуп жатат. МЧС эскертип атат. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, Каракол шаарында катуу шамал болгондугуна байланыштуу Каракол шаарынын мэри жана службалардын жетекчилери менен биргеликте мондай шаарда апкат кылып жүрөбүз. Урматтуу тургундар, мондай бак дарактар кулап атат, шамал катуу болуп атат жана мондай электр энергиясынын зымдары үзүлүп жерде жаткан жер. Пробка вот сен жегin. Оларында анық жатқандар мына.